Бул жер Lexus менен Toyota унааларын саткан базар эмес. Бул жогору кеңиштин унаа токтотуучу жай. Спутник Кыргызстан эл шайлаган депутаттарын автоунаалары менен тааныштырат. 2 күн бою эртең менен Ак үйгө барган кабарчы эл өкүлдөр кандай унаада жүрүүнүнө байкоо салды. Анда көпчүлүк Lexus жана Toyota компаниясына таандык жол тандабастарды айдай турганы белгилүү болду. Ал эми наркы боюнча караганда алды 100-120 миң долларга жетип барат. Мындай кымбат автоунаалардын ээси Алмазбек Ахматов, Төрөбай Зулпукаров, Тазабек Икрамов жана Азизбек Турсунбаев. Арасында жуптун жүргөн депутаттар да бар. Мисалы Сайдулла Нышанов 3100 евролук Toyota Yaris үлгүсүндөгү машина айдайт. Жанар Акаев болсо күйүүчү майда аз ичип, күндөн энергия алып жүргөн Toyota Prius унасы менен жүрөт. Анын баасы 10 миң доллардын тегерегинде. Кээ бир депутаттар ар кандай себептер менен досунун же тууганынын автокөлүгүн айдап жүргөнүн айтышты. Айрымдары автоунаасынын баасын ачык айтса, кээ бирлери журналисттин суроосуна четке кагып кетти. Дагы башкасы өз отуруп келген жол тандабасты канча алганын билбей койду. Мындан улам автоунаа саткан сайттарды карап, болжолдун наркын чыккан жылын билгенге аракет кылдык. Муну менен катар эл өкүлдөрүнүн киреше жана чыгашасы боюнча 2017-жылкы декларацияны ачып көрдүк. Биздин кадрга 24 депутаттын унаасы илинген. Анан ошол документтеги маалымат менен кадрга түшкөн автоунааларды салыштырдык. Натыйжада 2 жыл мурунку декларациясына жөө жүрөм деп жазган депутаттар жумушка жол тандабас менен келгени көрүндү. Чыныбай Турсунбеков жумушка 2013-жылы чыккан Lexus LX 570 автоунаасы менен келди. Анын баасы 100 миң доллардын тегерегинде. Декларацияда Mercedes-Benz 310 CDI көрсөтүлгөн. Жакын туугандардын Toyota RAV4 үлгүсүндөгү 2 машинасы бар. Эмил Токтошов 2010-жылы чыккан 30 миң долларлык Lexus LX 570 унаасын айдап келди. Декларациясында Mercedes-Benz 811 үлгүсүндөгү унаа жазылган. Жакын туугандары Lexus RX 330 айдайт. Алмазбек Ахматовдун автоунасы 2017-жылы чыккан Lexus LX 570, баасы 120 миң доллардын тегерегинде. Декларациясында дагы ушундай үлгүдөгү автоунаа көрсөтүлгөн. Жакын туугандарынын машинасы жок. Улукбек Ормонов 2011-жылы чыккан Lexus LX 570 менен келип, баасы 40-50 миң доллар экенин айтты. Декларациясында үлгүсүн толук жазбай Lexus деп эле койгон. Жакын туугандарында машина жок. Кожобек Рыспаев отуруп келген Lexus LX 570 2010-жылы чыккан. Баасы 45 миң доллар. Декларациясында ушундай үлгүдөгү унаа көрсөтүлгөн. Жакын туугандарында унаа жок. Эльвира Сурабалдиева 2018-жылы чыккан BMW X5 автоунаасын айдап келди. Баасы 50 миң доллар. Декларациясында өзүндө да жакын туугандарынан да таандык машина жок экени айтылат. Төрөбай Зулпукаров 2016-жылы чыккан Lexus LX 570 менен жүрөт. Баасы 100 миң доллардын жогору экенин айтты. Декларациясында өзүнүн жана жакын туугандарларынан бирден автоунасы бар, бирок үлгүсү жазылган эмес. Нурбек Алимбеков 2015-жылы чыккан Lexus LX 570 автоунаасын айдап келди. Баасы 45 миң 50 миң доллар. Декларациясында өзүнүн машинасы жок. Жакын туугандары LX 570 жана Toyota Corolla айдайт. Пархат Тулендибаевдин автоунасы 2008-жылы чыккан 25 миң долларлык Lexus LX 570. Декларациясында өзүнүн да жакын туугандарынын да автокөлүгү жок. Дастан Бекешев жумушка 2007-жылы чыккан Toyota Camry менен келди. Баасы 8 миң доллардын тегерегинде. Ал мамлекет тарабынан берилген кызматтык автоунаа. Декларациясында өзүнүн да жакын туугандарынын да автоунаасы жок экенин көрсөтүлгөн. Руслан Казакбаев бүгүн такси менен келгенин айтып, өзүнүн 22 миң долларлык унаасы бузулуп калганын билдирди. Декларациясында өзүнүн да жакын туугандарынын да машинасы жок. Уметалы Кыдыралиев 2003-жылы чыккан Lexus ES менен келди. Баасы 6 миң доллардын тегерегинде. Декларациясында өзүнүн да жакын туугандарынын да автоунасы жок. Курманкул Зулушев 2015-жылы чыккан Toyota Avalon унаасынан түштү. Баасы 12 миң доллар. Декларациясында Toyota унаасы бар экенин көрсөтүлүп, үлгүсүн так жазган эмес. Жакын туугандарында унаа катталган эмес. Тазабек Икрамов 2018-жылы чыккан Lexus LX 570 менен келди. Мындай жол тандабасынын баасы 100 миң доллардын тегерегинде. Декларациясында өзүнүн да жакын туугандарында автоунасы жок. Алмазбек Батырбеков айдап келген Lexus LX 570 2015-жылы чыккан. Баасы 45 миң 50 миң доллардын тегерегинде. Декларациясында өзүнө унаа айдабайт. Жакын туугандарында Lexus RX 300 бар.
Махабат Мавлянова 2008-жылы чыккан Lexus LX 570 менен жумушка келди. Башы $25,000 тегерегинде. Декларациясында Honda Civic унаасына ээлик кылат, жакын туугандарында жок. Депутат Азизбек Турсунбаев 2016-жылы чыккан Lexus LX 570 менен келди. Баасы $80,000 тегерегинде. Декларациясында өзү бир да мүлкү ээлик кылбайт. Жакын туугандары Toyota Land Cruiser жана Lexus 470 айдайт. Адыл Жунус уулу 2009-жылы чыккан Toyota Land Cruiser 200 менен жүрөт. Баасы $20,000. Декларациясында өзү Lexus GX 470, жакын туугандары Mercedes-Benz 280 үлгүсүндөгү машинага ээлик кылат. Алтынбек Сулайманов отурган унаанын баасы $45,000. Үлгүсү 2017-жылы чыккан Mercedes-Benz S-Class V222. Декларациясында Lexus LX унаасын көрсөткөн, жакын туугандарында жок. Закир Шарапов 2008-жылы чыккан Toyota Land Cruiser 200 менен жүрөт. Баасы $29,000. Декларациясында өзүнүн унаасы жок, жакын туугандары Toyota Land Cruiser айдайт. Гүлкан Молдобекова 2012-жылы чыккан Toyota Land Cruiser 200 үлгүсүндөгү жол танабасынан түштү. Баасы $30,000 тегерегинде. Декларацияда өзүнүн да жакын туугандарынын да автоунаасы жок экенин көрсөтүлгөн. Кубанчыбек Жумалиев 2007-жылы чыккан Lexus GX 470 менен келди. Баасы $12,000. Декларациясында Lexus деп көрсөткөн, жакын туугандарында жок. Жанар Акаев 2016-жылы чыккан Toyota Prius менен келди. Баасы $10,000 турарын айтты. Декларациясында өзүнүн жана жакын туугандарынын автокөлүгү жок. Сайдулла Нышанов 2010-жылы чыккан €3,100 Toyota Yaris унаасын айдайт. Декларациясында Lexus LX 570 жол танабасынын эси, жакын туугандары Toyota RAV4, Mazda 626, BMW X1, Lexus RX 350 жана Nissan Micra автоунааларын ээлик кылат. Жогорку кеңештин азыркы 5-чакырылышынын депутаттары 2015-жылдын ноябрында кызматтык унаадан баш тарткан. Төрага жана анын 2 орун басары гана автоунаа менен камсыздалат. Калганы жеке унаасы менен иштөөгө макул болгон. Депутаттар материалда көрсөтүлгөн баалар боюнча макул эмес болсо, Спутник Кыргызстандын алардын пикири үчүн ачык. Маалымат булагы Спутник Чекит KG. Каныбек Исаков мектептеги фонддун ишиндеги бүдөмүк аракеттерге ата-энелер нааразы болуп жатканын белгиледи. Билим берүү жана илим министрине талапкер Каныбек Исаков мектептердеги фонддордун ишине ата-энелер нааразы экенин айтып, анын иши ачык айкын болушу керектигин парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Депутат Дастан Бекешев министр болчу талапкер мектептердеги фонддорго камкорчулар кеңешине деп акча чогулушуна кандай карарына кызыкты. Исаков бул маселени көптөн бери ойлонуп жүргөнүн белгиледи. Мамлекет мектептерди толук камсыздоого жөндөмдүү болгондо фонддорду жойсо болот. Азыр ата-энелерде фонддун ишиндеги бүдөмүк аракеттер тууралуу көптөгөн нааразычылыктарын айтып жатышат. Ачык айкындуулукту камсыз кылуу керек. Ар бир ата-эне баласына төлөгөн акчанын эсеп-кысабын так билиши керек. Ошондой механизм иштеп чыгышыбыз зарыл, деди ал. Дастан Бекешев министр болчу Каныбек Исаковтан мектептеги фонддорду жоюу боюнча мыйзам долбоорун күтөрүн белгиледи. Маалымат булагы Спутник Чекит KG. Каныбек Исаков алгачкы кадамдарым коррупция менен күрөшүүдөн башталат. Бүгүн 11-сентябрда Жогорку кеңеш Каныбек Исаковдун талапкерлигин билим берүү жана илим министр кызматына карап жатат. Исаковду Жогорку кеңештин депутаттарына вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова тааныштырды. Ош мунун ректору Каныбек Исаков билим берүү жана илим министри болуп дайындалса, эң алгачкы кадамдардын билим берүү тармагында коррупция менен күрөшүүдөн баштала турганын айтты. Маалымат булагы Говори Чекит TV.